Саламатсыздарбы, мен Аскаралиева Айдай Данияровна. Мен 4-В классынын окуучусумун. Мен Кара Суу районуна караштуу Мөнөк айылынын тургунумун. Менин класс жетекчим Сайымкулова Мастура. Мен силерге бүгүн Жаратылыш кереметтери деген китептен Ысык көл жөнүндө уламыш Ысык көл кандай пайда болгон ушулар жөнүндө айтып беремин. Бир илгери уламышта мындай деп айтылган: илгери бир хан болуптур. Ал өтө сулуу кызды жактырып калыптыр. Ал кыз бирок ханды жакшы көрбөйт эле. Ал койчу жигитти жакшы көрүп калыптыр. Хан буну кызды аскерлерине айтыптыр, кызды уурдап келгиле деп. Аны аскерлери уурдап келиптир. Будан кабар тапкан жигит өз сүйгөнүнө алып качты. Анын хандын жокерлери кызды кайра тутуп алып, узун мунарага камап коюшту. Буга чыдай албаган кыз өзүнүн мунараны таштаптыр. Ошондо көп сел келип, байдын сарайын талкалап салыптыр. Ошондон бери ал сел Ысык көл деп аталып калыптыр. Мен ушуга карата сүрөт түздүм.